Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук чек ара бекети. Расмий маалыматтар боюнча учурда өткөрмө бекеттен күнүнө 13-14 миң адам кирип чыгат. Негизи бекет 6-7 миң адамды текшерип өткөрүүгө ылайыкташкандыгын мамлекеттик чек ара кызматынан билдирет. Коңшулар менен кызматташуу алакасы жандангандан бери чек арадан жарандар тоскоолдуксуз өтүүдө. Бирок каттаган тургундар шарттарды бир аз оңдоо керектигин айтат. Элдер кичине мына жүкчүлөр менен жөнөткөндөр пата лавазымга баргандар кыйналып калабыз. Биз 4 күн ошакта барганда кыйналып калабыз. Кичине мына жерге словияны көбүрөөк кылсын. Мына текшере турган регистрациядагылар көп кармабасын. Турусын айтыш керек орозонун күнүдө. Акча албайт. Өткөндө карылар менен баягындай бизге окшогон тууган урук ондой бундайга баргандар туппа-турук кыйналып атабыз. Мына жүк ташыгандардын жолуну башка бизге окшогон жөн өтүүчүлөрдүн жолун башка кыл. Ошондой словия кылып берсин. Буга чейин документ текшерүү каналарынын жетишсиздигинен улам кезек күтүүлөр болуп турган. Эми достук чек ара бекети 11-июндан тарта кеңейтилген курамда иштейт. Өзүңөр деле билесиңер, ошо былтыркадан баштап ошо достук көзөмөлдүккө жана өткөн кишилердин саны аябай көп болчу. Бул жерде айтып кетиш керек, мурун достук көзөмөлдүккө жайы ошол мурунку замандын талабына ылайык болуп салынган болчу. Азыр болсо ошо киши өткөн саны көбөйгөнүнө байланыштуу көзөмөлдүккө жайгашкан жана тыгыз жайгашкан үй батирлер бар да. Алардын баары эми баягы алынып, анын ордуна ушу территориясы кеңейлет. Бүгүн бейөкмөт уюмдар достук чек ара бекетине 14 дана видео көзөмөлдөөчү жана паспорт текшерүүчү жабдыктарды белекке тапшырды. Буга чейин бекетте 15 видео көзөмөлдөөчү жабдыктар болгон. Видео көзөмөл 30 метрге чейин алат, алыстыгы ошондой эле бул минус 40 градустан 60 градус Цельсийге чейин иштей берет. Ошондой эле 12 вольт питание алат. Күндүзү түндөсү күндүзү видео съемка кыла берет. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 11-и автоунаа, 4-өсү темир жол. Учурда эки өлкө ортосундагы чек арада кыймыл көп. Өзбекстандан Кыргызстанга мөмө жемиштер көп кирет. Ал эми Кыргызстандын базарларынан коңшу өлкөгө үй тиричилик техникалары, кийим-кече товарлар өтөт. Азыр каттагандардын 70% эле эки өлкө ортосундагы жүк алып өткөн жөнөкөй адамдарды түзөт. Жарандар чек арада жемкорлук жоктугун билдирет. Жакшы, бар жок. Кудайга шүкүр. Роза, Рамазан, тынчтык, аманлык болсун. Зор болуп атат, жакшы өттүк. Без очерт өтүп атабыз, мындай очерттер жок. Жакшына. Белгилей кетсек, 2010-жылы Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийин Ташкент аны бир тараптуу жаап салган болчу. Эки өлкөгө каттагандар чакыруу телеграммасы менен гана өтүп турушкан. 2017-жылдын 5-сентябрында Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары менен келип, чек ара боюнча өткөл келишимге кол коюлган. 6-сентябрдан баштап Оштогу достук чек ара өткөрүү бекети салтанаттуу ачылган. Адыл Акжыл уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.